Саламатсыздарбы, урматтуу Марал радиосунун угармандары. Эфирде эстафета программасы. Бүгүнкү алпаруучу мен, Жогорку Кеңештин депутаты Исмаилова Аида. Бүгүнкү программабыздын мейманы Ички иштер министринин орун басары Асанов Курсан Сатарович. Саламатсызбы, Курсан Сатарович? Саламатсыздарбы. Курсан Сатарович, бүгүн мен сизге арнап бир нече суроо түзүп келдим. Анан мен биринчи суроом. Мына балалык кез бул эми эч кимдин эсинен кетпеген жылдар болуш керек, мезгил болуш керек. Анан сиздин балалык чагыңыз кандай өттү? Ошол күндөрдөн эсиңизде калган учурлар барбы? Биринчи учурдан пайдаланып саламатсыздарбы? Мен биринчиден мындай кандай десем, бүгүнкү күн мындай өзгөчө күн болуп атат да, депутаттар өзү мындай алып баруучу болуп суроо берет дегендей. Марал радиосунун жамаатына мен ыраазычылык билдирип кетем. Негизинен айтканда балалык чагым менде кадимкидей эле бардык балдардай эле жөнөкөй үй бүлөдө ушул Кара Сур районунун Жаңарык айыл өкмөтүнүн ал убакта азыр компромат суу сактагыч пайда болгондон бери ал кыштак жок болуп кеткен. Будыгни деген кыштагында өскөнбүз. 6 үй бүлөдө 6 болгонбуз. Ошонун 5-инчиси болуп. Кадимкидей ушул ата-эненин тарбиясын көрүп, көбүрөөк апабыздын тарбиясын көрүп дегендей. Ал учурда аябай жакшы болгон учур болгон. Өзүңүзгө маалым болгондой биз Союздун убагында да көрүп калдык, кийин эгемендүү болгондо дагы деп. Ошондо учурда. Ошондо жаштык убагында өткөн. Кезиңизден мындай аябай кызыктуу нерселер эсиңизге келеби? Бала негизинен айтканда, биз ал учурда азыркындай моундай бала бакча деген башка болгон менен кыштактарда жок эле деп өзүңүз билесиз. Ошондуктан кадимкидей эле мындай балалык чак 6 жашка чейин бул ошол айылда эмне ойногон болгон болсо, мисалы үчүн селкинчек дегенде алчук ойногонбуз. Андан соң ушул кышында болсо баягы хоккей ойногондой дегенде ошондо. Анан актөрөк, көктөрөк деген ыр койду. Ошого окшогон жаштыгыбызга. Мектепте деле ошондой оюндарды ойноп өскөнбүз. Анан рахмат жоогуңузга. Анан ар бир адам мектепте окуп, билим алып, келечекке багыт алат экен да. Анан сиздин ошол мектепте, сиз мектепте кандай окудуңуз, кайсы мектепти бүттүңүз, мугалимдер менен мамилеңиз кандай эле? Анан азыркыга дейин өзүңүздүн классташтарыңыз менен катышасызбы? Аябай жакшы суроо экен. Негизинен айтканда, бул ар бир адам баласына мен жекече оюм бул биринчиден ата-энеси сөзсүз тарбия берет. Экинчи бул ушундай өзүнүн жашоосунда бир бутка туруунун немеси бул экинчиси мектеп деп айтсам жаңылышпайм да. Мен жогоруда айткандай эле азыркы кийин ошол Правда деген айылга келип, Правда деген мектептин орто мектебин бүтүргөнмүн да. Чынын айтканда мектепте ошол 1-класстан 10-класска чейин аябай активист болгом. Жакшы деген баага бүткөм, эң жакшы деген. Анын ичинде ар кандай кружокторго, немелерге катышат элек, өзүбүз КВНдерге катышып дегенде классташтар азырга чейин мен катташып турам баардыгы менен. Кээ бирлери өзүнүн үй бүлө шартына байланыштуу айыл кыштактарда болсо көбүнесе. Кээ бирлери ушул азыр Бишкек шаарында бар, Россияда иштеп жүргөндөрү бар. Мына анан баягы традиция болуп калган эмеспи, билесиз, жылына 10ду бүтүрсө 10 жылдык, 20, 30 дегенде. Анан кийин ошо 40 жылдык деп анан ошо бүтүргөндөргө биз дагы мектепке колдон келишинче жардам берип келебиз өзүбүз окуганга. Сөзсүз түрдө бизди окуткан агайларга, эжейлерге аябай ыраазычылык билдирем учурдан пайдаланып. Себеби десе, алардын өзүнүн болгон мүмкүнчүлүгүн бизге ошол берип, бизди мындай жакшы окутуп, ушундай эрежеге жеткизгендерин мындай азыркы мен өзүмдү дагы айтып кетсем, ушундай эрежеге жеткендерин ата-энемдин жана мектепте окуп жүргөн биринчи ага эжекелерин салымы чоң деп айтам да. Рахмат. Анан эмки суроо, ар бир эр жигит эл четинде, жөө бетинде дегендей, сиз да советтик армиянын катарында кызмат кылдыңыз да. Анан кайсыл жерде, кайсы кызматты аркалап келдиңиз жана ал күндөр сизге эмне берди? Ушу суроого жооп бересизби? Союз убагында билесиз, бул
ар бир жерде кыштакта болобу шаарда болобу айрыкча кыштактарда армияга барбаган болсоң даже кыздар да сүйлөшпөйт болчу да мында уят көрүнүш болчу сөзсүз жигит 10-ду бүткөндөн кийин армияга умтулушчу барабыз деп и сөзсүз түрдө жакшы мондай немелерге түшүп десантный войска деп коет анан кийин погран войска анан башка морской пехота деген ошондойлорго түшүүгө аракет кылчу да ал жака бул спорт менен машыккан немелерди алчу эле ошолордун катарында же ошондой эле жаштардын катарында биз дагы 10-ду бүткөндөн кийин 18 жашка чыкканда ошо кызмат өтөөгө неме кылып биз мен мына Казакстан Кытай чек арасында кызмат өтөгөм чек арачы болуп анда военный час 20-17 деп Зайсан шаарында 2 жыл кызмат өтөгөм армия эмне берди армия бала болуп баргандан кийин сөзсүз түрдө башка жерде кызмат кыласың да биринчиден өз алдын чалып берет тарбияны анан өзүңдөгү ошол 18 жашка чейин калыптанган өзүңдө мондой кулук мүнөзүң дагы башкача өзгөрөт да кандай мында более менее ответственный мужественный болуп мондой ошондой армияда көп нерсени үйрөнөсүң да армиядан алган неме кийинки жашооңо дагы өтө бир кандайдыр бир 2 жыл кызмат өтөсөң дагы мекенге ошондо мекен эмне экенин туугандын кадыр баркыны ошо жакын анан ата эненин кадыр баркынын дегендей билгенде азыркы күнгө чейин эсимде биз армияга жаңы баргандан кийин кандайдыр бир айга жетпей биринчи кат алгам жумуш иштеп жүрөбүз эми анан кийин бала кыялып качан эле бизге үйрөтөт экен ушул кандай приемдор болду күндө эле биринчи армияга барганда ушундай неме бар түшүнүк бар бир айга чейин общий неме болот да мындай балдарды отбор кылат погран войскага түшсөң дагы анын ичинен өзгөчө бөлүк деген бар экен комендантский взвод деген бар экен анан кийин общий башка немелер бар да ар кандай крупный батальондор бар экен ошонун ичине дагы мындай ар кандай анкеталарды толтуруп бөлүштүрүүдө 1 ай убакыт өтөт экен анан 15 күн өткөндө биз айтабыз да эми мурун теледен көрүп пограничтер мынтип автомат менен тиги аттар аркылуу иттерди эшитип алып жүрөт моундай биз болсо күндө эле маршировка кылабыз чуркайбыз анан кийин барып границада иштейбиз деп анан ошол убакта бир учурда келди кат келди деп мага келгенин келбегенин билбейм ошентип эле айтты старшина ошол жерден анан уруксат сурап эле чуркаган боюнча заставага келгенбиз келсек кудай жагап жакшы кат келген экен анан аласың эмне кыласың бир бурчекке барып окуйсуң да ошол эсимде калган үйдөн алгам биринчи катымды кызык экен ошол азыркыга чейин сактап койгом сактап койдуңузбу бар азыркыга чейин анан мына студенттик күндөр дагы эч нерсеге алмашпаган кез экен да анан сиздин студенттик күндөрүңүз кайсы жерде өттү кайсы окуу жайды бүттүңүз кандай кесибиңизди билебиз анан жумушту бат эле таптыңызбы биринчиден ошол орто мектепти жакшы баага бүткөн менен бүттүк анан бизде окууга тапшыргам анда Ош шаарында эле тапшырганбыз баягы центральный вуз деп коет эле россияларга дагы ошол жерден тапшырса болот эле да эсимде бар мен Воронежге металл сплав деген факультетке тапшырып алыппын да өзүм барып тапшырат алда эч анан кийин билбейм ошентип анан кийин тапшырганда бир 3-чү экзаменден кулап калган андан соң ошол барып 1 жыл мындай соода сатык мындай училищага эле кирип окуп аны дагы аябай жакшы баа менен бүткөм с отличием менен анан армиянын катарына кетип армиядан келгенден кийин аяктап келип баягы каражат жок болгон анда дагы анан Россияга юридический немеге тапшырам деп жүрүп ошондо анан кийин наоборот окууга тапшырам деп жүрүп анан акча табам деп үйдөгүлөргө жардам болсун деп 1 жыл дарбыз эккем дыйкан болуп элечи анан дарбыздарды топтоп алган немесин түшкөн каражат топтоп алып анан кийин картадан карасак Россияда 3 жерде юридический институт бар экен Саратовдо Москвада анан Свердловскийде по мен билгенден анан картадан эң жакыны Саратов экен да мындай карасак анан Анжанга барып поезд менен анан кеткенбиз бир досум менен барып окууга тилекке каршы өтө албай калып заводдо иштеп калгам ошентип Саратов кайта тапшырдыңызбы? Жок, Саратов областына барып, шаарда. Заводской районунда ошол эң чоң заводу бар экен. Ошол жерде иштеп, 3 жыл иштеп калган, жумушчу болуп. Ал жерден анан кийин мен катарын өттүм. Бирок өкүнбөйм, заводдо иштеген менен. Ошол жерде иштеп жүрүп,
Дарузеге bir жыл 6 айда мен 750 рубль тапсам, заводта иштегенде, аябай жакшы иштегенде, 1 айдын ичинде эле 540 рубль алгам да. Айырмасын карасаңыз, 6 айда, 2 айда мен уже 800-900 рубль калган. Ал уақытта избиркинишка топтоп кассага тапшырдым. 6 айда ошондо мен 1 жылдын ичинде эле жакшы неме каражат топтоп алганбыз да. Андан кийин тилек каршы ошентип иштеп жүрүп 1990-жылы билесиз, биринчи Ош окуясы болгондо кайра Ошко келгенбиз. Ошол боюнча Ошто калып кеттик. Окууну кийин анан ишке тапшырып, анда Воронежде иштеп келип, анан Саратовда иштеп келип тапшырдыңыз да? Да, жок, окуу ишке киргенден кийин. Анда ОМОН деп жаңы ачылбадыбы, билесизби, 90-жылдан кийин. Милициянын өзгөчө бөлүгү деп. Мына ички иштер министрлиги. Ошондо катардагы жоокер болуп ишке киргенбиз. Андан соң ошол сырттан окугам да, окуу жайын. Биринчи. Жакшы экен. Анан милиция кызматы сиз үчүн эмне? Милиция кызматы? Көп нерсени айтса болот да, азырчы бирок өзүңүз айтыңызчы, өзүңүздөн айтканда, ал мен үчүн бардык нерсе да. Үй бүлөмдагы, менин жашоомдагы, жашоомдо кандай алга умтулуудагы бардыгы мен үчүн. Себеби Кудайга Микалыч, вообще шүгүр, миң метр ыраазымын мен. Ошол мына 25-30 жылга жак чукул иштеп жатам ошол бир эле неме профессияда. Аябай мен ыраазымын ушундай болгонума. Ар кандай айтат, кээби да милиция кызматында форма кийген экен. Ар кандай учур болбойт. Бирде кыйын болот, бирде аябай жакшы болот. Анын немеси дагы бар, рахатын да көрсө болот. Рахат көрүү деген кандай болот? Рахат көрүү деген жок дегенде семьяга, үйгө мындай эртерээк барып, бош аман-эсен барып дегенде, ошол биз үчүн эң чоң жетишкенди. А так бул милиция, мен ойлойм, кызматкери, мында милиция ошол мен профессияны тандалган өтө сыймыктанам. Анда ушуга байланыштуу эмки суроом, сиздин ишиңиз мына кооптуу экендигин баарыбыз билебиз да. Анан ушул ишиңиз үй бүлөңүзгө зыян алып келбейби? Анан үй бүлөңүзгө канча убакытты бөлөсүз? Үй бүлөңүз менен канча убакыт өткөрөсүз? Ошо жөнүндө айтып бересизби? Мен баягы жогоруда айтпадым, бул иш үчүн биз үчүн эң бул мындай айтканда үй бүлөдөн дагы кээ бирде артык болуп кетет деп айтсам жаңылышпайм. Аша чапкандык эмес. Үй бүлөгө мен ойлойм мындай, чынын айтканда толук кандуу бардык шартка жардам беребиз. Окутканы, башка шарттарды карап, өзүмдүн немеме, келин немеге, ошо өмүрлүк жолдошума. Бирок ошол учурда сиз айткандай көңүл буруу жагы, эс алуу жагы, алар менен дайыма да чогуу болуп, кээ бирин туулган күндөрүндө ушу барып, ошолор менен сааттан кечке болгондой шарт кээ бирде болот, көпчүлүк учурда болбой калат деген ойдомун. Бирок алар дагы мындай түшүнүү менен мамиле кылат да. Ошондуктан мен ойлойм, баардык кечиккен убактарды, үй бүлө менен болбой калган убактарды алар баардыгы түшүнүү менен мамиле кылат. Рахмат. Анан мына эмки суроом бул Ош окуяга байланыштуу суроо. Биз баарыбыз билебиз, вот мына Ош окуя убагында 11-жылы, 10-жылы сиздин салымыңыз аябай эле көп да. Бул коопсуздукту сактоо, анан жана улуттар арасында мындай кичине ынтымакка чакыруу. Сиз аябай эле көп салым коштуңуз, анан бирок өз оозуңуздан угуп көрөлү деп атабыз да. Бүгүн сиз билгендей эч ким билбейт деп ойлойм да. Ошо айтып бересизби? Биринчиден ошол 2010-жылы бул билесиз экинчи инкылап, революция деп коебуз, баягы апрель окуясы болду. Андан соң билесиз, мына ар кандай болду, Маяккада болду, жер талашуу болуп атат, ар кандай. Ошондой эле мурунку бийликтин дагы андай немелери, президенти алып түштүккө барган билесиздер. Өтө моундай жаңы бийлик пайда болгондо, баягы убактылуу өкмөт деп коет, ошолор келгенде бул биринчиден
күчүнө кире элек болчу. Бирок ошол эле учурда күч структуралары болгон болсо, алсыз болчу. Себеби революциядан кийин билесиз, Бишкекте дагы кандай талап тоноолор болду. Ошондой эле көрүнүш көптөгөн жерлерде болуп, анан кийин жер талаш, ар кандай, анан кийин жер талашка шылтоолоп, мына Чүйдөн башталган Майопкадан, андан кийин Жалал Абаддан, бул Алабукадан башталды. Кийин Жалал Абад шаарында болду, билесиздер, май айында. Ошол убакта биз апрель революциядан кийин мен город Ош шаарына мен жетекчи болуп дайындалгам, ага чейин ошол жерде иштеп, ар кандай мындай азыркы айтканда ошол именно ошол элдерден чыккан мындай ошол учурдагы мына ар кандай улуттун өкүлчүлүктөрү менен биз тыгыз иштегенбиз. Күнү түнү ошондой болгон. Күндүзү дагы, түнү дагы ошондой болгон. Ар кичинекей эле болгон кылмыш ар кандай боек берилип, башкача өңүттө мындай болуп кеткен да. Симптомдор болгон да, себеби дегенде ошондо. Анан ошол май айынын 25-inde 25 майда мен Бишкек шаарына которулгам, бул жака которулгам. Ошол боюнча келип анан мына Свердловск рудда жетекчи болуп иштегем. Кийин 15 күн өтпөй эле 13-ында башталып калганда кайрадан буйрук менен Ош шаарына комендант, анан кийин Ош шаарынын ошо жетекчиси болуп, баягы ошо элдердин суранычы менен анан азыркы ошол убакта Ош областынын губернатору ошол жетекчилик, Ош шаарынын жетекчиликтери менен кайрадан барып ошол кызмат өтөбүз. Негизинен айтканда биринчиден ошондой окуя болбой эле койсун, андан бери арам ойлуулардын кандайдыр бир үчүнчү күчтөрдүн артынан ошондой эле ошол учурда өзүнүн улутун дагы, уруусун дагы ойлобостон өз кызыкчылыгын ойлогон адамдардын ошо артынан келип чыкканда бул үйүн окуп аласыз. Кесепети эмне болду? Кесепети болсо бул жөнөкөй адамдарга. Канчалаган бейкүнөө адамдар эч бир неместен мына курман болуп каза болушту да, көптөгөн. Азыркы күнгө чейин мына өздүгү аныкталбаган өлүктөр бар. Азыркы күнгө чейин дайынсыз жоолгондор бар. Эми мен ойлойм. Бирок ошол эле учурда азыр көптөгөндөр айтып жүрөбү ар кандай дипломатиялык рол дагы жакшы болгон да, элдердин эме болуп. Чынын айтыш керек, анда жөн эле барып, мисал айтып коеюн да, кээ бирде азыр эми биринчи жолу айтып атам. Эки үй бүлөдө коңшу менен коңшу урушуп кетсе дагы, ага бирөө ара түшүш керек да. Туура. Жөндөн жөн экөө чыгып эле жараша албайт. Себеби алар гордость деген бар, баягы бири-бирине моюнсунбай, алгыйынбы мулден. Ал жерде болсо бири-бирин өлтүрүп аткан учурлар болгон. Мыкачылык менен туруу, жөө бейкүнөөдө. Андайда жөө барып жарашып ал дегенде болбойт да. Ошондой учурда биринчиден ошондой адамдарды уга турган чыныгы лидерлер табуу керек болду. Аз убакыттын ичинде. Бул биринчиден. Экинчиден, ар кандай улуттун арасынан, бир гана кыргыз туугандарынан эмес, өзбек улутунан, тажик улутунан, ошол жерде жашаган башка улуттардан, айрыкча ал жерде өзбектер көп да. Ошондо мен ойлойм, ошо жакындан жардам берген ошондой улуттардын ичинен чыккан жөнөкөй, карапайым үй бүлөдө чыккан, өзүнүн эл үчүн күйгөн балдар ошолорду чогултуп, мобилизация кылып, биз 2010-жылдын 13-июлдан баштап ушундай жакшы иштерди алып барганбыз. Азыр күнгө чейин катташыбыз да жакшы, кыргыз улутунан дагы, өзбек улутунан дагы деп. Анан керектүү жерде чечкиндүү чара көрүшү болсо, биз ошол убакта чечкиндүү мен чара көргөм. Ошол эки нерсени туура жолго коюлгандыктан мен ойлойм, ошол анан жараткан Алла Таала колдоп, ошондой жакшы нерсе, ийгиликке жетиштик деп айтсам болот да. Күч структураларынын жардамы менен. Анын ичинде ички иштер министрлигинин орду өтө чоң деп айтсам, жаңылышпайм, башка органдар капа болушпайт. Ошондой эле ошо Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы, Ош областтык ички шаардын өздүк курамы, анын ичинен баса белгилеп кетким келет, милициянын атайын даярдалган. Бул спецназ деп коет да, ОМОН деп коебуз мурун. Ошонун жигиттери аябай жакшы жардам берген. Анан баягы элден чыккан чыныгы атуулдар, спортсмен балдар. Ошентип коомчулук менен бирликте мен ойлойм ошондой элибиздин башына келген өтө оор учурда бири-бирибизди туура түшүнүү менен ошондой бир жакшы жыйынтык чыгардык. Жакшы моундай тез аранын ичинде. Мен ойлойм ошол эң негизги пик бул 2010. Баарыбыз эле көрүп аттык да, телевизордо баарыбыз көрүп, билип аттык. Вот анан
эмки суром бул ички иштер министрлигинин реформа боюнча да биз мына бизде жогорку кеңештин ичинде аялдар форуму бар. Сиз бир нече жолу биз менен чогуу катышып калдыңыз жанагы тегерек столдордо, семинарларда. Анан азыр ушу реформа эмне болуп атат? Ушу сиз көп катышып калбадыңызбы? Сиз аябай эле жакшы билет болушуңуз керек. Ооба, реформаны ушу жөнүндө айтып бересизби? Эң негизинен биздин коомчулуктагы өтө бул сөз акыркы убакта мындай кандайдыр бир брендке окшоп калды деп айттым да. Мындай реформа десем, ар бир бардык жердечи, анын ичинен ушул ички иштер министрлигине да тиешелүү да. Чыныгы бул реформаны же болбосо кандайдыр бир өзгөрүүгө, бул системаны бир жакшы жака өзгөртүүгө. Бирок ошол эле учурда мурунку системаны жакшы жактарын кабыл алуу деп түшүнөм да. Реформа жөнөкөй сөз менен айтканда, бул эл ишеничин актаган бирдиктүү бир системаны түшүнүш керек да. Элдин ишеничин актаган. Анын үчүн ошондой кылуу үчүн бул иштеп жаткан система менен bir kandaydır bir жаңы системага өтүүдө экөөнү айкалыштырыш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн сөзсүз түрдө ошол тармакта иштеген өзүнүн чыныгы профессионалдардын катышуусу менен анан ага окумуштууларды аралаштырса болот. Анан ага дагы граждандык сектор деп коебуз. Аларды катыштырып, ошондойдур бир. Өзүңүз билесиз, бул жерде азыр мына биздин мамлекет башчыбыздын 2 жолу указы чыккан. Бул 2013-2017 жылы бая туруктуу өнүгүүнүн Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүнүн алкагында указдын негизинде бир ал жерде укук коргондорун реформалоо каралган. Бул 2013 жылдарда биз ошондо дагы бир топ мындай ички иштер министрлигинде мындай көзгө көрүнбөгөндө кандай десем мындай кагаз жүзүндө мындай бир канча жакшы немелерди өзгөртүүгө алып барганбыз. Булар кайсылар? Булар сотко чейин тездетилген өндүрүш деген бир институту киргизгенбиз. Себеби дегенде эгерде мындай арыздаттануу түшкөн болсо, айылдык тескөөчү, участковый деп коебуз. 10 күндүн ичинде арызды алып кандай арыз түшкөн болсо, участковый материал топтойт дагы тиги Ахматов, Ташмат болсо, аны жетилип алып тергөөчүгө апарат. Райондун немесиге, центрге чейин. Канча убакыт кетет? Туруу жөнөкөйдөн. Анан бензини кетет. Тиги адамды бир жолу апарбайт да, кийин дагы чакырат дейт. Анан отказной кылат, экөө урушкан болсо. Биз айттык, ошол институттун маңызы, мына жөнөкөй сөз менен айтканда, участковый ошол же айылдык тескөөчү өзү материал топтоп, ошол жерде эгерде жараша турган болсо, өзү жараштырып койсун. Мыйзамдын негизинде. Же болбосо болбогон уруш жаңжал болсо дагы ошол бүтө турган болсо, ошол жерде бүтүрүп, ынтымакка келтирип, анан өзү отказной кылып материалды. Анан 10 күндүн ичинде сотко жөнөтүп, болбосо отказной болсо отказной чыгарсын деген. Бул аракетчиликти кылбайт да. Бул дагы тиги адамдар дагы аракетчилик болбойт. 2-3 жолу тергөөчүгө барбайт. Райондун центрине барып каттабайт да. Ушундай институт киргизген бул бир. Экинчиден, конкурстук основада деп коюп, мына билесиз, азыр патрульный милиция болуп калбады, мурун ГАИ деп коет эле. Бая жол коопсуздугуна жооп берүүчү кызматкерлерге көптөгөн сын пикир айтылган үчүн конкурстун негизинде, андан кийин бизде 5-управление бар эле, экономикалык кылмыштарга бая азыр жок. Ошо ага дагы андан кийин тиги академиянын окуткан окуучуларга конкурстук основа деп. Анан граждандык сектор менен иштөө институтун киргизгенбиз. Ошол жылы аябай мындай ачык депутат болобу, башка болобу, бейөкмөт уюмдар болобу, милиция кызматкерлери менен тыгыз немеде байланышта иштөө. Анан дагы бир эң негизги Борбордук Азия боюнча ички иштер министрлигине биринчи жолу биз ошол ички иштер органдарынын мындай баалоонун жаңы критерияларын киргизгенбиз да. Бул деген сөз биздин ички иштер министрлигине эки көз караш менен мындай оценка баа берилет. Бирөө бул граждандык уюмдар берилет, бирөө экинчиси болсо биз өзүбүз өткөзүүбүзгө акыбыз бар да, ошондой. Ал эми өзүңүз билесиз, былтыркы жылдан баштап экинчи указ чыкты. Мамлекет башчыбыздын ал указынын негизинде бая бири-бирин кайталаган функциялар жоголду. Мисалы үчүн ички иштер министрлигинен бая 5-чи экономикага каршы кылмыш бул каржы полициясына өткөзүп берилди, ГКМБда калды. Ал эми бизге болсо бул АКНде баягы мыйзамсыз баягы наркобизнестерге каршы күрөшүүнү бизге кошту, ички иштер министрлиги жооп берет деп. Ошолордун негизинде азыркы биз дагы
бул указдын негизинде азыр жаңы сиз өзүңүз жакшы билесиз 3 мыйзам жазылып жатат. Баягы социалдык жактан коргоо, экинчи курал жарактарды укук коргондордун колдонуусу, анан кийин дагы ушул прохождение службы деп коет, кызмат өтөө. Ушул укук коргоонун жалпылап ошондой өзгөрүүлөргө азыркы учурда бул рабочий мындай ведомстволук немелер түзүлгөн, ошол жумуш топ, ошолор иштеп жатат. Мен ойлойм, бул жүргүзүлгөн реформанын башаты деп эсептейм. Ал эми эң көзгө көрүнгөнү кайсы дебейсизби? Эң көзгө көрүнгөн талкууланган бул баягы азыр уже баш мурун коопсуз шаар деп аталган, электронный куб деп аталган 2 проект бар да. Бушул 2 проект ишке түшкөн болсо, эл бул көзү менен көрүп, кулагы менен угуп, аябай көптөгөн жакшы нерселер болот да бизде. Бул жаңы проект азыр билесиңер, дагы эле бул азыр ушул биздин мына таза коом деп аталып, бул президент баш болгон, премьер-министр баш болгон өкмөт, ошондой эле президенттик аппарат жетекчиси баш болуп, таза коом деген алкагында азыр ушул баардык баягы өкмөттүк мына электрондук башкаруу немесине айтып 2040 жылга чейин неме болот, өсүү болуп. Ошонун алкагында мен ойлойм, бир 1-2 жылдын ичинде бул сөзсүз быйылкы жылы башталат деген ойдомун, ишеничтемин. Ошол бизге тиешелүү болгон ушулар ишке кирет, ишке жумуш топ түзүлүп атып иштеп жатат. Атайын буга агенттик ачылган билесиз, баягы. Иш жүзүн ачкан болсо, мен ойлойм, бул биздин жасаган ишибизге жеңилдик дагы берет, коомчулукка да жеңилдик болот. И ошонун күткөн неме дагы, милицияга болгон ишенич дагы мындан ары артат деген ойдомун. Баягы электрондук кубтан кыскача айтып коеюн. Бизде эле информационный центр билесиз. Азыркы учурда орусчасы главное управление информационной технологии деп коет, маалымат технологиянын главный башкы башкармалыгы деп. Биз ошондогу баардык мына кылмыш иштери боюнча ошо кылмыш ишке тиешелүү гана бөлүгүн биз указдын негизинде жүргүзүлүп жаткан реформанын негизинде генералдык прокурорго өткөзүп беришибиз керек. Биз ага даярбыз бүгүнкү күндө. Электрондук кубту дагы бүгүн ошо генералдык прокуратура, ошондой эле биз дагы мурунку болгон бардык болгон тажрыйбабызды азыр мына жаңы ачылган комитетке, баягы комитет связи технология дегенге өткөзүп бергенбиз, бардыгына неме болду. Негизинен алганда бул жакшы көрүнүш деп эсептейм. Ошо сиз айтканыңыз туура. Мен деле бир нече жыл мурун өзүм ушу электронный правительство деген программа болчу. Ошону жазайлы деп инвесторлорду алып келип, мындай кичине аралашканымда, анан мына паспортный азыркы жасалып аткан паспортты деле мен инвесторлорду алып келип, анан ошо биз аркылуу ушундай ишке кирди да. Мурун жеке компания жасачу персонификацияны, эми уже өкмөт жасап атат өзү. Ошондуктан бүт уже сиз айткан нерсени бүт түшүнөм. Мен деле бүт колдойм. Таза коомду да колдойм. Ойлойм, ушу таза коомда ишке кирсе, биз өлкө үчүн аябай эле жакшы болот деп ойлойм да. Анан эмки суроом, сиз чыгармачылыкка жакынсызбы? Анан кандай өнөрлөрүңүз бар? Мен мисалы ырдайм. Мен мурун Эрсайт тобунда ырдачумун, 10 классымда. Мен ырдайм. Бир жака барганда ырдап берем, кичине бийлеп берем. Сиздин өнөрлөрүңүз кандай? Элибизде бар го, жигитке 70 өнөр арзык кылат деген. Негизинен айтканда, убагында биз дагы ошол мектепте кружокто, баягы КВНде катышканда, ошондо өз чамабызга жараша ырдап, бийлеп дегенде. Бирок акыркы учурларда мындай караганда чыгармачылык адамдарды өтө сыйлайм. Байланышым азырга чейин бар. Ар кандай улут болбосун, башка мамлекеттеги болобу, жакынкы, анан өзүбүздөгү чыгармачыл адамдар менен байланышым аябай жакшы. Дээрлик бардыгын тааныйм. Мамилелерим бар, кээ бир эжелер, агайлар менен. Мен сыйлаган эжелер, агайлар бар. Катташыбыз дагы аябай жакшы. Мамилебиз дагы бар дегенде. Негизинен өзүм мындай чыгармачыл, ыр жазуу же башка боюнча кандай десем, бир жагынан андайга убакытка шылтоосо болбойт, өзү чыгармачылык аракында болсо жазылат. Просто ар ким өзүнүн колунан келген жумушту аткарыш керек да. Ошондуктан. Бирок мындай айтканда спортко жакыныраакмын. Жакынсызбы? Кайсы спорт менен машыгасыз? Бизде негизинен
кичине изенде ушул спорт зал жок болсо дагы ошол мурунку жүргөндө өзүбүздүн кандай чуркап турникке тартынып дегенде, бирок азыр мына кийин армиядан келгенден кийин биз өзүңүз билесиз бир убакта карате мода болуп кеткен, аябай. Ошол боюнча мен дагы бир нече жолку республиканын чемпионумун, абсолют чемпиону да болгом өз убагында. Кийин анан кикбоксинг мода болду, кийин анан кийин эрежесиз эр уруш деп аябай мода болуп атпайбы, өз убагында аларга да чыгып жүргөнбүз баардыгын. Анан биз ички иштер баягы милициянын атайын даярдалган бөлүгүндө иштеп омондо. Ошондо бизге көбүрөөк рукопашный боевой самбо деп да. Азыр күнгө чейин ушул убакыт болуп калса, эртең менен күн жок дегенде жумасына 3 жолу 4 жолу же барабыз, бул эртең менен күнүгө ошондой болуп. Анан бизде дагы өзүңүзгө маалым болгондой эле ички иштер министринин дагы өзүнүн буйругу бар, 55 сандуу. Бул ар бир кызматкер сөзсүз түрдө жумасына 2 жолу ушундай физкультура менен заниматься этүү керек деп. Ошондуктан биз дагы дайыма мындай спортко жакын болуп, ошондуктан ушул азыр күнгө чейин ошону машыгып келебиз. Өзүңүз билесиз, Динамо деген залы бар, аябай жакшы. Курсан Сатарович, сиз генерал намды дагы алдыңыз, анан тажрыйбаңыз деле бар. Ушу ички иштер министрлигинде көп жыл бою иштеп келе жатасыз. Анан эмки суроом, сиз мына министрге татыктуу кишисиз да. Мындай министр болоюн деген оюңуз бар беле? Мындай ошондой ой келди беле? Министрдин сапаттары кандай болуш керек да? Эми министр кандай десем, биринчиден бардыгы жараткандан да туруу, анан кийин ошентип эле учурда бардыгы жараткан Куданын колунда деп отура бериш, алга умтулуу болуш керек. Мен ойлойм, азыркы должностум деле бул министрликке тете должност. Министрдин орун басары деп. Мына быйыл 7 жыл болуп калды, 7 жылдан ашты. Муну 6-чы министр менен иштеп жатам. Ар бир министрдин, ички иштер министринин, ушул ар биринин өзүнүн иштөө ыкмасы бар да. Көптөгөн нерселерге үйрөндүм. Мен 6 ички иштер министрлиги менен иштеп, аябай жакшы жактарынан ар бир министрдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен. Себеби дегенде бул ушул ички иштер министри деген бул өтө бир чоң мындай бийликтин немеден бир бутагы да, мындагы министрликтин бири деп айтсам жаңылышпайм да. Ошондуктан ар биринин ыкмасы бар, ошондуктан иштеп келатабыз, эри шаркак болуп эле. Мен ойлойм, учуру келгенде баардыгы жакшы болот, сөзсүз түрдө. Бирок азыркы күндө дагы ички иштер министри болуп дагы өзүбүздүн оюбузду айтып, ошол эле учурда кандайдыр бир реформанын алкагында болобу, же болбосо кандайдыр мыйзам жазуу болсо, мындай катышып, көптөгөн жакшы нерселерди сунушубузду берип, биздин ички иштер министрибиз дагы бизди жакшы угат. Азыр эри шаркак. Мен ойлойм, калган мезгил көргөзөт, сөзсүз түрдө. Ошол да, мезгил көргөзөт. Курсан Сатарович, эми мына бул азыркы суроом, эң акыркы суроом болсун. Алдыда президенттик шайлоо да кирип келди. Ага карата ички иштер министрлиги коомдук коопсуздук сактоо багытына кандай иш-чара көрүп жатат? Ошо боюнча мен ошол жерде айтып кетпесем болбой калат. Билесиздер да, мен баягы кооп шаар боюнча өтө көп болуп кеткен. 2 жолу тендер өткөзүлгөндө, биринчи тендер өткөзүлгөндө дагы аны Кытай тарап менен өткөзүлүп болбой калганда, эң мындай ички иштер министрлигинде иштеп атып. Аны дагы мен 1,5 жылда ошол убакта министрибиз Суранчиев Абдулла Чергазиевич эле ошол премьер-министрлер задача берип, Кытай менен биз мындай тынчтык жөнүндө мировой соглашение бузуп, экинчи тендер жарыялаганбыз да. Анан экинчи тендерди өткөзгөндө мен өзүм жетектеп, баягы билесиз 5 компания катышып, соттошуу менен бүтүп калды. Биз эгерде мен айтайын дегеним, бардык жерден бул жетекчиликтен көп нерсе зависит этет, кээ бир жерлердечи, ключевой. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы мына министр менен биз аябай жакшы эри шаркак болуп иштеп атабыз. Жакынкы убактарда биз ушул баягы сиз айткан реформанын жүрүшүнүн алкагында бир жакшы нерселерди ишке ашырабыз деген үмүттөмүн. Ал эми президенттик выбору быйылкы жыл өзгөчө жыл болот. Өтө, мен ойлойм, өтө жакшы жыл болот. Буюрса, мен билгенден бүгүн эртең мененби радиодон баягы как немеден кийин машыгуудан кийин чыгып келатсак айтып калды, 40ка жакын кандидат болуптур деп. Эми бардыгы деп анан кийин негизинен биздин негизги 41 болуп калды. Бул да өзгөрүү боло берет цифрадан. Эң негизгиси биздин милдет ички иштер министрлиги. Бул
коомдук коопсуздукту сактоо боюнча ошонун жүрүшүндө мыйзам бузууларга жол бербейт. Мен терең ишеничти айта алам. Коомдук коопсуздук сактоодо, ошондой башка нерселерди сактоодо биздин толук күчүбүз жетет. Ошондуктан президенттик шайлоону эң жогорку немеде өткөзөбүз деген ишеничтемин иш-чараларды. Анда Курсан Сатарович, сиздин бүгүн биз студияга келгениңизге чоң рахмат. Сүйлөй берсек, бир канча саат сүйлөй беребиз. Ошондуктан убакыт кичине азыраак болуп атат. Ошондуктан дагы бир жолу рахматымды айтам. Бүгүн эфирде эстафета программасы болду. Алып баруучу мен Исмаилова Аида, Жогорку Кеңештин депутаты, мейманыбыз Асанов Курсан Сатарович. Рахмат. Рахмат.